17. bölüm. Pavulдар Amfipolis жана Apolloniyadan ötüşüp Tesalonika'ga gelişti. Анда иудейлердин синагогасы бар эле. Павул адатынча 3 дем алыш катары менен синагогага келип, аларга Машаяктын курман болуп, анан кайрадан тирилүүгө тийиш экендиги тууралуу ыйык жазуулардагы ишенимдүү далилдердин маанисин ачып түшүндүрүп берди. Мен ушунда жазылган ыйсаны силерге айтып берип жатам, деди ал. Бир топ адам ишенимге келип, Павул менен Силанын айтканын кабыл алышты. Алардын арасында Кудайга табынган иудей эместер жана шаардын атактуу аялдары бар эле. Бирок иудейлер көрө албастык кылып, базардагы бейбаштардын бир нечесин топтоп шаарды дүрбөтүштү. Алар Жасондун үйүнө жулунган бойдон жетип келип, андан Павул менен Силаны топураган элдин алдына чыгарууну талап кылышты. Бирок аларды таппай, Жасонду шаар башчыларынын алдына жулкулдатып сүйрөп келишти. Алар: элди бөлүп жарган булар биз жака да жетип келишиптир. Мына бул Жасон болсо аларды үйүнө киргизиптир. Ыйса деген башка дагы бир падыша бар дешип, Рим падышасынын бийлигине каршы чыгып жатышат, деп бакырышты. Муну укканда жыйылган эл менен шаар башчыларынын тынчы кетти. Анан Жасон менен анын жанындагылардан акчалып үйлөрүнө кое беришти. Ошол эле түнү Павул менен Силаны ишенүүчүлөр тезинен Береяга жөнөтүштү. Павул менен Сила Береяга жетери менен иудей синагогасына барышты. Бул жердиктер Тесалоникадагыларга караганда бир топ акыл эстүүрөөк экен. Алар Кудайдын кабарын чын ыклас менен кабыл алып, ырас эле ушундай бекен дешип, ыйык жазууларды күндө ынтызарлык менен карап, териштирип окушту. Ошондуктан алардын көбү ишенимге келишти. Арасында башка улуттагы аттуу баштуу аял эркектер да бир топ болчу. Павул Береяда да Кудай сөзүн жарыялап жүрөт деп уккан Тесалоникадагы иудейлер ал жака жетип келип, элди дүрбөлөңгө салышты. Ошондо ишенгендер Павулду болушунча деңиз тарапка алыс кетип калууга көндүрүштү. Сила менен Тиметей болсо ал жакта калды. Павулду коштогондор аны Афинге чейин узатып барышты. Павулдан Сила менен Тиметей тезирээк мага келип калышсын деген тапшырманы алышкан соң кайра жолго чыгышты. Павул Афинде Сила менен Тиметейди күтүп жүрүп, шаардын жасалма буркандарга толуп кеткенин көрүп, ичинен аябай ачууланып, капа болду. Ошондуктан ал синагогада иудейлерге, Кудайга табынган башка улуттун адамдарына, ошондой эле борбордук аянтта аны уккусу келгендерге күн сайын Кудайдын кабарын айтып жүрдү. Ошондо Эпикурей жана стоик философиясын жактаган мугалимдер аны менен талаша кетишти. Айрымдары: мынабы булбул эмне деп сайрап жатат дешсе, айрымдары: бул биз билбеген Кудайга үгүттөп жүрөт окшойт, дешти. Анткени Павул Иса жана анын кайра тирилүүсү тууралуу айтып жүргөн. Анан Павулду Ариапак аянтына алып келишти да: бу сен таратып жүргөн жаңы окуу жөнүндө билсек болобу? мурда такыр кулагыбыз укпаган кызык кепти сенден угуп жатабыз го. Ошонун маанисин түшүндүрүп берчи, дешти. Афиндиктер менен ошол шаарда жашаган чет элдиктер жаңы ойлорду айткандан же уккандан башка эч нерсе кылышчу эмес. Ошондо Павул Ариапак аянтында көпчүлүктүн алдына чыгып,
мындай деп сөз сүйлөдү. Кымбаттуу афиндик агайындар, сиздердин абдан динчил экениңиздерди байкадым. Силер табынган жайларды аралап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык жайды көрдүм. Мына ошол өзүңөр билбей туруп, табынып жүргөн Кудайды мен азыр силерге айтып берейин. Кудай ааламды жана андагынын баарын жаратып, асман жердин ээси болуп туруп, адам баласынын колунан жаралган ибадатканаларда жашабайт. Адам баласынын колунан келчү кызматтарга да муктаж эмес. Тескерисинче, баарына өмүр, дем берип, муктаждыктарын канаттандырып турган ошол. Бүткүл жер жүзүнө таралсын деп, бир адамдан бардык улуттарды чыгарган. Алардын өмүр сүрүү мөөнөттөрү менен жашай турган жерлеринин чегин алдыртан аныктап койгон. Адамдар аны издешсин, сезишсин деп ушундай кылган. А бирок чынында Кудай биздин эч кимибизден алыс эмес. Биз анын кучагында жашап, анын ичинде кыймылдап, тиричилигибизди кылып, анын жүрөк толтосунда турабыз. Силердин айрым акыныңар айткандай, биз да анын тукумубуз. Демек, биз Кудайдын тукуму болуп туруп, Кудайдын табиятын алтын күмүшкө, ташка теңеп, аны пенденин акылы менен өнөрүнөн жаралган нерсеге окшош деп ойлобошубуз керек. Кудайды тааныбастыктын, караңгылыктын дооруна көз жумуп, Кудай азыр бардык жерде, бардык адамдарга ниетиңерди өзгөрткүлө деп жарыялап жатат. Анткени ал өзү дайындаган бир адамынын колу менен бүт адамзатка адилет сот жүргүзө турган күндү белгилеп койгон. Бүткүл адамзаттын алдында мунун далили катары ошол адамды өлүмдөн тирилтти. Өлүмдөн тирилүү тууралуу укканда, кээси мыйыгынан күлсө, кээси мунуңду кийин дагы угабыз дешти. Ошондо Павыл алардан кетип калды. Бирок бир нече киши анын айтканына кошулуп, ишенимге келишти. Ишенгендердин арасында Ариапактын мүчөсү Дионис, Дамар деген аял жана башкалар бар эле.